Окуучу зордукталганы айтылууда. Бишкекте электр жарыгы өчтү. 7 министр ант берди. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 1-класстын окуучусунун 3 окуучу тарабынан зордукталышы боюнча кылмыш жаза кодексинин сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү катары 2009-жылы туулган окуучу кармалды. Шаардык милиция кылмыш иши боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Маевка айылында 1-класстын окуучусу жогорку класста окуган 3 бала тарабынан зордуктоого кабылган. Бул тууралуу жабырланган окуучу баланын таекеси Абдулхалил Алиев билдирди. Анын айтымында ага белгисиз жарандар жээни зордукталгандыгы тартылган видео тасманы жиберишкен. Бул видео Маевка айылындагы орто мектептин окуучуларынын арасында таркап кеткен. Абдулхалил Алиев анын жээнин 17 майдан 26 майга чейинки аралыкта 5, 8, 9 класста окуган 3 окуучу бала 5 ирет зордуктагандыгын кошумчалады. 1-класста окуган бир тууган эркек жээнимди 9, 8 жана 5 класстын окуучулары зордуктап салышыптыр. Мага анонимдүү кишилерден ошол ылдык көрсөтүлгөн видео келип, үрөйүбүз учуп, шок абалында жээнимди номер 3 балдар ооруканасынын проктология бөлүмүнө алып барсам таза экен деп соттук медициналык экспертизага жиберди. Кечээ соттук медициналык экспертиза таза деп койгонунан улам ушундай ачууланып ушул видеону тарттым. Кичинекей жээним 5 жолу зордукталыптыр. Бирок таза деп чыгарганы мени ынандырган жок, ишенбейм дагы эле. Ал шектүү балдардын баары кармалганын айтып жатат. Бирок милиция бир эле өспүрүм убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди. Бул маселе парламентте көтөрүлүп, депутат Айсулуу Мамашева мындай окуялар көбөйүп, укук коргоо органдары жетишсиз жумуш алып барып жатканын айтты. Урматтуу төрага, мен бүгүн ушул биздин МВД министрлиги кайрылат элем. Эмне үчүн анткени бүгүнкү күндө ушул балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп атат. Ошол эле учурда Маевкада болгон окуяны алсак, ал жерде 3 мектепте окуган окуучу 1-класста окуган балдарды 5 жолу зордуктап кетиптир. Ушуну бүгүнкү күнгө чейин Первомайский РОВД карабай жатыптыр да, толук кандуу. Анан ошол эле учурда бир айым машинаны айдаганды үйрөнөм деп бир кызды өлүмгө басып кетиптир да. Өлүп калды ошол кичинекей кыз. Ушундай дагы бир нече окуялар болуп атат бүгүнкү коомчулукта. Анан чынын айтсам, бүгүн эле ушул 3 окуя боюнча мага ата-энелер кайрылышты да. Анан көп учурларда ушул МВДге барса, алар толук кандуу жумуштарды алып барбай жатат. Бир жактан бирөө ушул тааныштары чыгып калып, ал жерден актаганга чейин барып атышат да. Менде чоң сураныч. Ушул МВД өзгөчө ушул балдарга таандык. Кечээ эле ушул 5 жашар кызды бир чоң киши подвалга киргизип, аны да зордуктап салды. Ушундай окуялар аябай көп болуп атат. Балдардын коопсуздугун камсыздап беришсин. Бул өтө маанилүү маселе. Эмне үчүн ушул даже РОВДге кайрылган ата-энелерге жардам бергендин ордуна ушул көп учурларда бул мисалы Маевкада болгон окуяда балдарды кой берип салышты. Даже видео доказательство бар экен, ошон жасаган иштердин бардыгын. Менде чоң сураныч ушул МВДге кайрылып кетет элем. Ушул балдарга, айымдарга болгон зордук зомбулук аябай күчөп кетти. Ушул толук кандуу жакшылап жумуш алып баргылачы. Эмне деген беспредел болуп атат. Эмне үчүн ата-энелер кайрылса, эч кандай следственный жумуштар болбой жатат бүгүнкү күнгө чейин. Бишкек шаарынын бир канча райондорунда жана Чүй облусунун калктуу конуштарында 18-ында электр жарыгы жапырт өчтү. Электр энергиясы айрым райондордо жарым сааттан көп убакыт жок болгон. Электр жарыгы менен бирге суу өчкөнү байкалган. Энергетика министрлиги ири көмөк чордондо авария болгондугун билдирген. Бирок Кыргызстан улуттук электр тармагы авария болгонун төгүндөгөн. Компания муну кышкы сезонго даярдануу үчүн жүргүзүлгөн оңдоо иштери менен түшүндүрдү. Иштин жүрүшүндө айрым электр чубалгыларында электр өткөргүчтөрдүн кубаттуулугу жетишсиз болуп, электр энергиянын убактылуу өчүрүлүшүнө алып келген. 2025 жылдын 18-19 июнунда Бишкек шаарында жана айрым Чүй облусунун аймактарында электр энергиясынын кыска мөөнөттүү өчүрүүлөрү катталды. Бул көрүнүш кышкы мезгилге даярдык катары жүргүзүлүп жаткан оңдоп түзөө иштерине байланыштуу болду. Айрым электр линияларында жүргүзүлгөн иш-чара учурунда линиянын өткөрүү кубаттуулугу жетишсиз болуп, электр энергиясы убактылуу өчүп калган. Бирок коопсуздук чаралары туура иштеп, жарылуу же өрттөнүү сыяктуу олуттуу зыян келтирген кырдаал катталган жок. Алдын ала маалыматтарга ылайык штаттан тышкары
тышкары учур ВЛ 220 киловатт Кара Балта главная линиясынын өчүп калышы себеп болгон. Кыргызстанда дээрлик 80 кг баңгизат менен 4 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 19-июнда кабарлады. Министрлик бир канча даректе баңги кылмышы менен алектенгендерди кармоо операциясын жүргүзгөн. Алар качып же далилдерди жок кыла алышкан эмес. Тинтүү учурунда 78 кг 660 грамм Ооганстандан чыккан баңгизаты табылган. Анын 18 кг 385 граммы опиум, 60 кг 275 граммы гашиш. Ошондой эле 303 миң сом, 8 миллион өзбек суму жана 40 700 доллар табылган. Таразалар, таңактоочу материалдар жана башка буюм далилдери алынган. Териштирүү иштеринин натыйжасында кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалды. Тергөө иштеринин алкагында кармалгандардын Кыргызстанда да, чет өлкөлөрдө да ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар жогу текшерилүүдө. 17-июнда Казакстандын баш калаасы Астанада Борбор Азия Кытай саммити болуп өттү. Саммитке катышуу үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Астанага чогулушту. Си Цзиньпин 16-июнда Казакстанга келип, Казак президенти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Борбор Азия Кытай саммити экинчи жолу өтүп жатат. Анын күн тартибинде Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясий жана экономикалык байланышын чыңдоо, соода алакаларын көбөйтүү менен катар дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү маселелер талкууланары кабарланды. Президент Садыр Жапаров саммит учурунда Кытай Борбор Азия өлкөлөрү үчүн стратегиялык, экономикалык жана саясий өнөктөш экенин билдирип, буга чейинки кызматташтык мындан ары өнүгүшүнө ишенерин билдирди. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые главы государств, сердечно рад приветствовать участников второго саммита лидеров стран Центральной Азии и Китайской Народной Республики. Прежде всего, хотел бы выразить признательность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу, за традиционно теплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Пользуясь данной возможностью, хотел бы также сердечно поздравить уважаемого господина Си Цзиньпина с прошедшим днем рождения и пожелать доброго здоровья, неизменного благополучия и новых свершений в вашей ответственной государственной деятельности. Центральную Азию и Китай связывает исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. Благодаря совместным усилиям мы вместе прошли огромный путь укрепления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства. С теплыми чувствами вспоминаю наш первый саммит, прошедший в мае 2023 года в городе Сияние, который заложил крепкую основу формата Центральная Азия-Китай, настоящего нашего сотрудничества. На сегодняшний день актуальность и значимость настоящего формата только возросла. За последние 2 года наш формат наполнился практическим содержанием, новыми инициативами и направлениями. В данном контексте мы приветствуем предстоящее подписание договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложит основу нашим прочным отношениям на десятилетия вперед. Отрадно отметить, что в городе Сиань начал свою работу секретариат формата Центральная Азия-Китай, и сегодня с нами принимает участие генеральный секретарь Сун Вейдунь. Уверен, что деятельность секретариата во главе с господином Вейдун внесет вклад в развитие нашего сотрудничества на новый уровень. Желаю ему всяческих успехов в его дальнейшей работе. Уважаемые коллеги, переходя к основной части своего выступления, в первую очередь хотел бы отметить, что мы высоко ценим установленное с Китайской Народной Республикой всеобъемлющее стратегическое партнерство. Между Кыргызстаном и Китаем за последние несколько лет наблюдается 8-кратный рост объема взаимной торговли, и в прошлом году наш товарооборот составил рекордные 23 миллиарда долларов США. Конечно же, Китай является важным торгово-экономическим партнером не только Кыргызской Республики, но и всех стран региона. В связи с чем сегодняшний формат нашей встречи мы рассматриваем прежде всего еще одной возможностью
придать новый импульс делу укрепления наших связей по всем направлениям взаимного интереса во имя процветания братских народов и государств. Саммиттен жыйынтыгында Си Цзиньпин жана Борбордук Азиянын 5 мамлекетинин башчылары Кытай Борбордук Азия 2 саммитинин Астана декларациясына жана Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү менен түбөлүк жакшы коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюшту. Саммитте бир алкак жана бир жол долбоорун ишке ашыруу, адамдардын өз ара катташын жеңилдетүү, жашыл жер казынасын пайдалануу, үзгүлтүксүз соода, өнөр жай, бажы жана башка тармактарда кызматташуу боюнча 12 документке кол коюлганы жарыяланды. Мындан тышкары саммиттин алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жолугуу өткөрүштү. Сүйлөшүүдө Си Цзиньпин Кыргызстандын эгемендүүлүгүн бекемдөөгө, туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууга багытталган аракеттерин колдой турганын билдирди. Жапаров Кыргызстан Кытай менен мамилелерине өзгөчө маани берерин белгилеп, Кытай Кыргызстандын негизги инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеген. Борбор Азиянын 5 өлкөсү башка өлкөлөр менен Борбор Азия форматындагы жолугушууларды акыркы жылдары утур-утур өткөрүп келет. Буга чейин мындай форматтагы саммиттер АКШ, Европанын бир катар өлкөлөрү, Жапония, Түштүк Корея менен өткөн. Президент Садыр Жапаров 18-июнда Жогорку Кеңештин жыйынына барып, буга чейин жаңы дайындалган министрлердин ант берүү аземине катышты. Жаңы дайындалган министрлер өз тармагындагы маселелерди чечүүгө тажрыйбасы, дарамети жетиштүү экенин белгилеп, алардын жоопкерчилигин эске салды. Өлкөнүн социалдык экономикалык, коопсуздук жана башка тармактагы маселелерин жөнгө салууда бийлик будактары тил табышып иштешип келатканын, мындай алака үзүрүн берип жатканын белгиледи. Ал эми жаңы дайындалган министрлерге айтарым. Сиздер бара жаткан министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар дагы ардым. Муну эл дагы, мынакей биздин эл өкүлдөрүбүз дагы көтөрүп, министрлер кабинети көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди чечүүгө алы келет, акылы жетет, бул тармакты алдыга жылдырат, өнүктүрөт деген алдын ала изги тилек менен, ишеним менен сиздерди министр кылып олтурабыз. Мамлекеттин бир тармагын жылдырууга ишти алып кетем деп, өз чамаңарга ишенип, мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант берип, бул ыйык трибуна аркылуу сиздер эл астында ант берип олтурасыздар, ушуну унутпаңыздар. Биздин элибиз берилген антка катуу маани берет, элдин сөзү менен кошо назарында да турасыздар. Жакшы иштесеңер, калкыбыз тегиз алкыйт, жалпы журт батасын берет. Башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, анда эл журтка жаман атыңар калат, ата-эне, ага тууган, жерге жээңерди түбөлүк жаман сөзү ээрчийт. Кыргыз наркы мына ушундай. Албетте туура эмес иш жасасаңар, биз дагы мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аябы жок. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн өзүңүздөр жыйынтык чыгарып ишке киришиңиздер. Ошондой эле Садыр Жапаров парламент өлкө коопсуздугун чыңдоо, салык чогултууларды арттыруу, шайлоолордун ачыктыгын камсыздаган жана бир катар маанилүү мыйзамдардын кабыл алып бергенин белгиледи. Учурда Жогорку Кеңештин кароосунда турган калктын, ишкерлердин салык түшүктөрүн азайтуу, тамчы каржылык инвестициялык каймагын түзүү боюнча мыйзам долбоорлорун кабыл алып берүүнү сунуштады. Журналисттер Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети 2 жана 3 окууда жактырган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоордо бир катар жоолор катаалданганын билдиришүүдө. Жаңы редакцияга ылайык өлкөдөгү бардык медиалар милдеттүү түрдө катталууга тийиш деген норма киргизилди. Жалпыга маалымдоо каражатынын түзүүчүсүнө байланыштуу бир катар талаптар коюлган. Бул мыйзам долбоорду өкмөт сунуштап, алгачкы варианты медиа коомчулукта нааразылык жараткан. Дал ушундай шартта президент Садыр Жапаровдун макулдугу менен мыйзам долбоордун жаңы редакциясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Ага журналисттер, медиа эксперттер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген. 1,5 жыл убакыт иштеген жумушчу топ мыйзам долбоордун текстин парламентке сунуштаган. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы президентке жана депутаттарга кайрылып, кооптонууларын айтты. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы Жогорку Кеңештин депутаттары Айбек Маткеримов, Илимбек Кубанычбеков, Эрнис Айдаралиев жана Советбек Рустамбек уулунун жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесине олуттуу тынчсыздануусун билдирет. Жумушчу топко катышпаган, парламенттик угууга катышпаган медиа чөйрөсүнө профессионалдык байланышы жок 4 депутаттын күтүүсүздөн сунуштары келип жатканы таң калыштуу. Бул сунуштар медианы жөнгө салууга мамилени катаалдатат. Ошондой эле платформа президентке жана депутаттарга кайрылып сунушталып жаткан демилгелерди кабыл албоого чакырууда.
Бишкекте 19-июнда даамдуу тест татым түйүнөн тамакка уулангандардын саны 24 кишиге жеткенин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору билдирди. Алардын 12си ооруканага жаткырылып, калганы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Лабораториялык текшерүү үчүн жабыркагандардан клиникалык материалдар алынып, изилдөө иштери жүрүүдө. Аныкталган мыйзам бузуу фактылары боюнча жалпы 41 000 сом болгон 3 айыппул салуу жөнүндө токтом чыгарылган. Тест татымдын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Материалдар Октябрь райондук милициясына өткөрүлүп берилди. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга атталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'ун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.